Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен 1 миллиард сомдук уставдык капиталына мамлекеттин 100% катышуусу менен Кыргыз Индустрия ачык акционердик коому түзүлгөн. Кыргыз Индустрия ачык акционердик коомунун түзүлүшү инвестицияларды тартуу, эл аралык корпорациялар менен иштешүү, биргелешкен ишканаларды түзүү боюнча иштерди өз алдынча жүргүзүүгө мүмкүндүк берет жана тобокелдиктерди азайтат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Индустрия ачык акционердик коомунда 100дөн ашык долбоорлор бар. Анын ичинен 32 долбоор активдүү даярдоо стадиясында турат. 15 долбоор ишке ашырылып жатат. Кыргыз Чет Транс долбоору өз ишин баштады. Бул компания Кытайдан Борбордук Азиядагы жана Персия булуңундагы өлкөлөргө эл аралык негизде транс чегаралык жүк ташууларды уюштурат. Ал эми Кыргыз кыш жоопкерчилиги чектелген коом жылына 3 миллион даана кыш чыгарат. Бул ишкана Жалал Абад облусунун Базар-Коргон районунда жайгашкан. Кыргыз Medicare медициналык пластырларды жасоочу ишкана. Бул долбоордун негизги максаты өлкөдө медициналык пластырларды жасоо, токтоп турган ишкананы кайрадан ишке киргизүү. Кыргыз топчу өлкөдө тигүү өндүрүшү үчүн фурнитураларды жасай турган биринчи ишкана болмокчу. Кыргыз Medicare жана Кыргыз топчу жоопкерчилиги чектелген коомдордун уюштуруучусу Кыргыз Индустрия ачык акционердик коому болуп эсептелет. Мындан тышкары Кыргыз Lift Osh, Кыргыз Airways, Кыргыз Темир Мык, Кыргыз Электрод, Кыргыз Бетон Курулуш, Кыргыз Базальт, Кыргыз Элмаш, Кыргыз Айнек, Кыргыз Травертин, Кыргыз Таш сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Индустрия келечекте долбоорлордун санын 150гө жеткирүүгө ниеттенип жатат. Коомдун негизги максаты жаңы иш орундарды түзүү. Ошондой эле ачык акционердик коом өз ишмердүүлүгүн узак мөөнөттүү кызматташуу келишиминин негизинде жогорку окуу жайлар менен тыгыз иштешүүгө багыттайт. Анткени заманбап өндүрүштөргө атайын билими бар кызматкерлерди даярдоо учурдун талабы. Кыргыз Индустрия ачык акционердик коому өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө жигердүү өз салымын кошуп, калктын жашоосунун жакшырышын, бакубат турмушун көздөйт.